Эже Азирет. Дрондор жөнүндө жалпысынан суроолорго да жооп берет. Байдыкан боюнча бир сыйра айтып берейин. Эми биздин компания ошол эң жакын жерде Кара сууда, анан Сузакта бар да, азыр бүгүнкү күнү. Бирок 3 жылдан бери ошол дрон менен иштеп атабыз. 3 жыл мурда алып келгенбиз. Биздин балдар Эрбол бу жерде жүрөт. Дрончик. Мен өзүм келип бул жакта өзгөнгө, Музафар акага келип чачып жүргөнбүз бу жерде 2 жыл подряд. Ал заказ берип ошол өзгөнгө келип шалдагы чачып жүргөнбүз. Шалы да өтө жакшы эффект берет. Дрон өзү негизи 1 гектарды 10 мүнөттө бүтүрөт. 10 мүнөт ичинде бүтүрөт. 15 литр суу менен 1 гектарды бүтүрөт. Бу жерде ушундай биз негизи эски система менен иштеп атпайбызбы 200-300 литр гектарына. Бу жерде суудан эмес. Бу жерде канча тамчылар майда болсо, кичинке болсо, канча тамчылар ошончо суу аз кошсо болот. Концентрированный смесь менен 15 литр менен 1 гектарды аябай жакшы эффект берет да. Биз проверенный 3 жылдан бери иштеп атабыз. Бизде аябай чоң очередь. Негизи Байдыкан бу жерде иншалла ачылса, дрон ар бир Байдыканда бир бригада дрон иштейт, сиздин районуңузду заказдарды полностью чачып бере берет да. Эрболдун номерин алсаңыз болот. Эми, конечно, 1 гектар үчүн бу жерге келиш кыйын, негизи актабайт да. Бу жерде группа азыр тизилет. WhatsApp группада сиз эми дыйкандын ушундай да, шалы башталганда бүт барып подряд ошол проблема башталат. Сиз чогултуп, объемду чогултуп, заказ берсеңер болот. Канча объем көп болсо, ошончо арзан болот да. Заказычы 1 гектардыкы. Сизге оңоюраак болот, балдарга дагы жакшы болот да. Ошол группада заказ салып, алсаңар, кылсаңар болот да заказ. Андан кийин Байдыкан ушу 3 жылдан бери аябай Европадан, Америкадан, Кореядан сапаттуу урукту алып келет. Жүгөрү урук, беде урук. Вот бу жерде байкелер сураган Ж боюнча сиз айтып бергенсиз 5 укос болбой калды депчи. Өз негизи биз кандай десем, эски система менен иштеп атабыз. Беде өзү негизи жалпы дыйканчылык болуп калды. Септик, кеттик. Максимум бир суу карабыз, болду ошол менен. Өзү жакшы урожай, жакшы түшүм алыш үчүн удобрение бериш керек, полив бериш керек, обработка кылыш керек, куртка каршы обработка кылыш керек. Допустим, беденики потребность эң көп фосфордуку. 90% фосфор жейт. Жерде, допустим, фосфор аз болсо, өспөй калат, түшүм бербей калат. Ошол үчүн билген адамдар, билген дыйкандар, алар күзүндө амофос берет, суперфосфат берет. Норма боюнча. Биринчи укос бирде жакшы бериши мүмкүн, жерде фосфор бар да, экинчи укоска уже фосфор жетпей калып атат. Үчүнчү укоска тим более. Ошол үчүн обязательно жылына, даже кара беде болобу, же болобу, фосфор бергиле. Ошондо вообще экиси чоңоёт сиздин түшүмүңүздү. Андан сырткары, вот Галина Анатольевна айтып берген сизге, именно листовой подкормка боюнча мен сизге тоже бир айтып берейин. Бул листовой подкормка боюнча бул өзү негизи эмнеге азыр бүт дүйнө боюнча листовойго өтүп атат. Потому что листовой менен берип атканда 80-90% чейин синет растенияга. Жер менен берип атканда 30% синет растенияга. Биз, допустим, 300 кг селитра берсек, растенияга максимум 100 кг эле өтөт. Калганы учат. Ошол үчүн листовой, допустим, биз берип атканда ал жакшыраак иштейт. Норма азыраак, бирок листке берип атканда таксир аябай жакшы өтөт растенияга. И, допустим, беденики фосфор керек болсо көрүп атабыз. Экинчи, үчүнчү укос слабый болсо, сиз фосфорну көбүрөөк бу жерде, допустим, фосфорну аласыз, чачасыз да растенияга. Ошондо беде нормально жакшы өсүп баштайт. Жүгөрүүнүкү 3 обработка кылынат да, допустим. Биринчи универсальный менен 21-21-21, андан кийин фосфорну берилет. Тамыр жиш болуш үчүн. Андан кийин калийный берилет. Потому что ар бир растенияныкы убагында өзүнүн ар бир элементтикин потребность бар да.
ошол андан кийин уруп боюнча биздин беден сырткары дагы ошол жүгөрү урупту алып келип атабыз. Пионер деген бүт баары билесиз да, пионерди. Жаны азыр Европа номер 1, Европада номер 1 Limagrein деген компания берди. Буклеттер бар. Аласаңыз ошол интернетте киргизип, YouTube'да карап, эметсеңиз болот. Limagrein деген компания аябай жакшы түшүн берет. Аябай калорийность жакшы. Калорийность жакшы. Syngenta деген компания, RAGT. Бул жүгөрү уруктар бүт баары Европадан келет. Франция, Италия, Венгрия, ошол мамлекеттерден. Ana жақсы, ушул сөздөрүңүздү угуп бизге бул ушул заряд болот да. Бизге Устуга канча бир гектар? 1000 сомдон баштап 2000 сомго чейин. Ал жерде культурага, объемго жараша, алыстыгы жараша ушундай. дрон менен, дрон менен ушул азыктарындагы химиялык коргоо заттарындагы суюктук түрдө чача турган баарын чачса болот. Биз азыр ошол биозаштамында сүйлөшүп атабыз, биопрепараттарды да чачкан. Кандай? Ооба, сиз заказ бересиз, балдар суу менен келет, раствор менен келет, өзү кылып коет, сиз только акчаны эле даярдап коесуз болду. Бедени канча полив кылыш керек? Бедени ар бир укос, ар бир чабыкты полив кылыш керек. Өз негизи жакшы система менен беден поливы чабыкка чейин кылыш керек. Бир жуманын астында. Чабыкка чейин. Бир эле жолу? Ооба, бир жолу. Эмнеге чабыкка чейин? Биз чабыктан кийин кылып атпайбызбы? Эң биринчи беден чабыктан кийин жалбырактар еще свежий. Суу кирсе, берки гнить начинает, да? Суу кирсе. Эң биринчи. Экинчи, жер ачылат. Жер ачылганда сиз полив кылып атканда ысыкта жер катып калат. Катып калат и беде оруйт. Тамырлар. Прогрев аябай өтө чоң болот. А чабыкка чейин кылсаңар, зеленый масса турат. Жер астында жер жумшак калат, жер катыбайт и беде оорубайт. Анан сиз чапкандан кийин, только түктөр алгандан кийин сразу чыгат да. Турбайт. 1-2 жумадай турбайт. Сразу нын болуп атпайбы? Чапканбы, алдынару болду, чыкты, дальше кетти. Бир жолу эле. Бир жолу ар бир чабыкта.